бала чакабыз деле мына жерде отура албайбыз, жыттанабыз, аябай буркурап элечи. Бок жыттанды деп үйгө кирип кетебиз. Кээде отурабыз, айласы жок отурабыз кээде. Анан эмне кылабыз? Кимге барып даттана алабыз? Депутаттарга даттанып бүттүк, башкаларга даттанып бүттүк. Баягы эн атасы жок. Жетим бала дагы эле бизди эч ким карабайт чындыгы. Мэриядан келип деле бир адам келип, эмне болуп атасыңар, ал акыбалыңар кандай деп бир адам кабар алып бизди эме кылган эмес, сураган эмес. Мына жерде жашоочулар аябай начар, кээбиз начар жашайбыз, кээбиз жакшы жашайбыз экен. Начар жашаган айлаларыбыз бирибиз бирдеке кошо албайбыз, бирдеке кошкула дегенде, анан эми туалетиңерге акча кошкула, майли эме кылайлы дедиле, ого кошо албадык, чындыгы кошо албай, мынтип отурат экенбиз. Бу жерде жетим жесирлер бар. Мэриядан деле жардам берген эмес, башка деле кылган эмес. Ушу мына жерге бир экскаватор келип калды эле, ошо 3000 менен каздыртып берген. Анан дубалды ошо эптеп бала чаканы чакырып, ыйлап сыктап, эптеп бир бала кылып урдурганбыз да. Олар дагы акча болсо урат экен, акча болбосо кылбайт экен эле чындыгы. Анан эми азыр десет нери сал хунигирак болуп калды деп, мына ушул темирлерди тосуп, анан бизге эме кылды. Мэрияга караган эмес, мына фотода иштегендер жашаган, биякта катын ишканалар. Биз мэрияга бир 8 аял барганбыз. Ушу туалетибиз сыртта, үйдө бу жерде 20 адам жашайбыз, жашоочу 20 үй бүлө жашайбыз, бала чакабыз менен деп барганыбызда майлы бүт көрүп беребиз, барып көрөбүз дешкен. Ошойдон эч ким келген жок. Шайлоодо депутаттар көп эле келет. Депутаттарга биз арызданабыз, ушу туалетибиз ушундай, шартыбыз начар десек болгучактык, майли. Буну аябай эле жакшы кылып коебуз. Бул оңой эле нерсе дейт, бирок аткарылган жок го.